Смотрите, мен сизге эң башынан көрсөтүп берейин. Моя недвижимость өзүнчө разделдин ичинде болот, анан сиз менен киргенден кийин. Чолпонай Жигитова кыймылсыз мүлк сатып алууну көздөөдө. Ал үчүн түндүк тиркемесине реквизиттерин толтуруп, ал аркылуу аралыктан жумуштарды бүтүрүүнү каалайт. Тиркемеге идентификациялоо аяктагандан кийин арызды сатуучуга жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгерде эки тарап сатып алуу, сатуу боюнча макулдашса, анда электрондук форматта келишим даяр болот. Андан кийин тараптар белгиленген келишимге кол коюу үчүн гана керектүү филиалдан жолугушат. Үйүңөн чыкпай эле өзүң ошо квартираны ала турган бирөө болсо, же болбосо жер же башка бир кыймылсыз мүлктү сатып атсаң, ошончолук мындай абдан натыйжалуу, удобный десек болот. Процесс аябай оңой экен, өзүң телефонуңдан тартасың. Только паспортный данные жазасың, паспортный данные белгилерин жазасың, телефон номериңди жазып эле сүрөткө түшүп болду, анан өзүң данныйларың менен кылып кетире берсең болот экен. Буга чейин сатып алуу, сатуу операциялары кагаз жүзүндө жүргүзүлүп келген. Келишимди жол жоболоштуруу үчүн сатып алуучу менен сатуучу жер ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин тиешелүү бөлүмүнө барышы керек болчу. Мындан тышкары эки тарап үй бүлөлүү болсо, келишимге бардык тараптын катышуусу милдеттүү болгон. Ал эми арыз берүү үчүн адамдар сааттап кезекте турушкан. Сейчас это возможно произвести. Бул кызматтын жардамында сатып алуучу менен сатуучу мамлекеттик мекемеге келбестен эле аралыктан жумуштарды бүтүрсө болот. Мисалы, кардардын бирөөсү Ош шаарында, экинчиси Бишкекте туруп эле иштерди аткара алат. Бирок сатып алуучу 3 күндүн ичинде каттоочу мекемеге барып, тиешелүү документтерди алышы керек болот. Перерегистрацию, находясь в Бишкеке. Онлайн арыз берүү үчүн сатып алуучу түндүк тиркемесин ачып, кыймылсыз мүлктү кайра каттоо кызматын тандайт. Сатып алуучунун маалыматы киргизилген соң, камсыздандыруу полисин жүктөп алат. Электрондук кол тамга менен келишимге кол коюлат. Андан кийин сатып алуучуга келишимди жөнөтөт. Сатуучу билдирмени алгандан кийин колдонмодогу транзакцияны ырастайт. Жүзүн кароочу ID аркылуу документтерге кол коюп, 1750 сом төлөмдү аткарып, келишимди жыйынтыктоо үчүн мамлекеттик агенттиктин көрсөтүлгөн бөлүгүнө барат. Бул кызмат менен колдонуш үчүн биринчиден негизи ошо кыймылсыз мүлктүн өзүнүн ээси баштайт кызматты. Эгерде сатуучунун аялы же күйөөсү бар болсо, алар деген бул тастыкташ керек. Бул заявканы сөзсүз түрүндөгү бул кызмат менен колдош үчүн сөзсүз түрдө активдүү булуттук кол тамгасы бар болуш керек. Ошо сатуучунун жана ошол эле сатып алып аткан жарандын дагы ошондой. Эгерде ал сатып алып аткан жаран болсо, анда анын дагы булуттук кол тамгасы болуш керек, активдүү. Санариптик өнүктүрүү министрлиги түндүк тиркемесинде мүлктү кайра каттоо процесси мыйзамдуу жана коопсуз жүргүзүлүп жатканын белгилейт. Кандайдыр бир талаштуу маселелер жаралса, жарандар бөлүмдүн адистерине кайрылса болот. Бул сервис, жанагы переоформление недвижимости деген сервис полностью коопсуздукка жооп берет. Анан кийин анын ичинде дагы 3 маалымкаттар санариптештирилген, аны деле жарандар үйдөн чыкпай эле түндүк тиркемесинен алса болот. Ушу июндун аягына чейин, июлдун ортосуна чейин тесттер менен дагы 3 маалымкат, ушу кадастрдын маалымкаттары чыгат. Ошондо биз айтсак болот, 70% ушу кадастрдын услугалары санариптештирилет. Долбоор Санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги, кызмат мамлекеттик мекемеси, түндүк мамлекеттик мекемеси жана министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография мамлекеттик агенттиги тарабынан ишке ашырылган. Кызмат өлкөнүн бардык аймактарында жеткиликтүү. Бакберди Баязбеков, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.